Андан кийинки кызыл сызык дегендерден дагы эң жаман кууратуучу, жок кылуучу күнөөлөрдөн бул эмне? Мааси ал-идмания деп коет. Ошол адат болуп кала турган күнөөлөрдөн сак бол дейт. Адат боло турган күнөөлөрдөн. Адат болгон күнөөлөр кандай? Арак ичүү, тамеки тартуу, наркотика сыяктуу. Адам эгерде ага кирип алса, кутула албай турган күнөөлөрдөн сак болуш керек. Кээ бир күнөөлөр бар да, ошондой кирип алгандан кийин андан чыкпайт. Азыркы күндө кээ бир мына соц тармактарда кээ бир оюндун түрлөрү бар болушу мүмкүн. Кээ бир жаман бузуку видеолорго кирип алат. Адат кылып көнүп алат ошондой нерсеге. Тамеки тарткан болсо, ошол нерсеге эмне? Баш оту менен кирип алат дагы, ошондон кутулуусу кыйын болот. Ал эмне? Адамды 24 саат күнөөгө тартып жүрө берет ал нерсе. Элестетиң, 24 саат күнөө кылып жүрө бересиң. Кээ биркилер бар, музыкага ошондой болуп калган, байланып калган. 24 саат музыка угуп жүрө берет. Кээ биркилер тамеки тартып жүрө берет. Кээ биркилер дагы бир наркотикага кирип алган. Кыскасы, кирсең кутулбай турган күнөөлөрдөн сак болуш керек. Ошол сыяктуу күнөөлөр бул эң жаман кызыл сызыктар.